биздин шаарыбызда азыр ушу корейский, китайский кухнялар көп атат да. Ошакта иттердин неттерин сатышат. Ушуларды ушу кыйы салса болбойт дейм да, ушу кыргыздардын аллары келбей да. Эң арам жаман нерсени бар сатат да. Ошолорду кандай кылып тийсе болот, ушуга жол таркатты. Чоң рахмат. Эми тыюу салыш керек өзү. Мисалы үчүн кээ бир мусулман эли бар мамлекеттерде элине кам көрүп бул нерсени киргизбейт. Бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик органдар, мен ушундай деп айтат элем ушул маселеде. Элинин ден соолугу жөнүндө маселеге анчейин көңүл бура бербейт. Бүгүн саясий маселе алдыга чыгып кетти. Позиция, оппозиция, фракция, не фракция, ошо менен алек да көбүрөөк. А булдун элдин эмнени жеп аткандыгы, кайсы оокатты ким канча пара берип алып кирип аткандыгы, кайсы карачка канчага өтүп кеткендиги ал жөнүндө ойлонбойт. Демек, бул нерсе эмне десе, элдин өзүнүн колунда калды. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Алкымды тый, ар нерсени жей бербе. Али андай мамлекет келелек сени кам көрүп, муну жебе деп тыйып кое турган мамлекет али келелек. Демек, ал келгенге чейин жашоо керек да. Өзүң тыйып тур деп атабыз. Биз коомдук кыймыл аракет кылып, балким колубуздан келсе, Аллах насип этсе, элни колдоп кетсе, балким адал пайда кылып калабыз. Балким пайда кылып калабыз. Мен ишенем, эгерде эл буга жардам берсе. Генетикалык маселе боюнча коркунучтуу маселелер көп. Тоок табий жумурткадан тоокко чейин 4 ай убакыт өтөт. Бүгүн 32 күндө жумуртка туат тоок. Жумурткадан тоок болушуна 32 эле күн кетет. Ошондой гмолор менен багат тоокторду. Аны жеп атып эркектер эмне болду? Фигурасын карасаң аялга окшоп калат. Кан кошулган тамакты жеп атып эмне болду? Коркок, паранойя, дайым кыжалат. Мунун баарын илим далилдеп атат. Мисалы үчүн кан жеди, бирок эмне үчүн кан жегенден коркок мүнөзгө ээ болот деп атасыз? Кан ушундай бир касиети бар экен, өзү уу да, кандын өзү уу. Бирок кан ошо эгерде адам жанагы жаныбарды туура эмес союлса, жаныбар коркот экен өзү. Мисалы үчүн же уруп өлтүргөндө, ток менен өлтүргөндө жаныбар коркобу? Корккондо анын денесиндеги бүт адреналиндин баардыгы жанагы коркуу гормондору канга тарап кетет экен. Жана ал кан акпагандан кийин этке тарайып, аны жегенден кийин ал адамга өтөт да. Болду. Аны системалык түрдө жеп жүргөн адам эмне болду десе, ал ошо гормондордун баары адамга өтөт. Бүгүнкү мына тоок демекчи, мен дагы эсиме түштү. Тоокторду эмне менен багат? Карап көрсөңүздөр, дүйнөлүк тенденцияда тоокторду кан менен багат, сөөк менен багат. Тоокканадан чыккан аткоттун баардыгын кайра корм кылып, жем кылып кайра берет. Азыркы тооктор үйдө баккандар билсе керек, бирин-бири чокуп өлтүрүп салып атат. Каннибал тооктор. Эми канкор, кан жеп чоңойду чөчөсүнөн. Аны биз жеп атабыз. Азыр бизде Кыргызстанда уйлар таза болчу эле, бирок бизде да айтып атат, ушу укол сайып атат деп. Муну да караш керек. Кудай инсап берсин да. Анан ушу эл талап кылыш керек. Муну халалды эл талап кылса, сатуучу эмне? Элдин табитине карайт. Сатуучуга товар өтсө болду. Эл талап кылса, ошол пайда болот.